ошол эле Фейсбуктан байкасаңыздар көптөр айтышат. Ушул кайра эле шайлоо болбой калды. Элибиз анткени караңгы, элдин аң сезими деп мындай. Элдин аң сезими ушу кайра эле мурункуларды эле тандап калабызбы, ушундай эле сапаттагы адамдарды тандап калабызбы деп айтышат да. Анан ар бир экинчи адам, жазган адам ошону айтат. Үмүтү жок адамдардын баардыгы ошентип айтат, аң сезимге такашат да. Анан мен өзүмө суроо берем. Кечээден баштап, ошо 2-3 күн болуп калды. Суроо бере баштадым. Ар бир эле киши аң сезимге такып атса, караңгылыкка такып атса, ар бири. Бирок өз жөнүндө кеп жок да. Башка жөнүндө айтып атат да, бир эл жөнүндө айтып атат. Караңгы элдин аң сезими төмөн депчи, бирок өзүнүн мындайча айтканда элден өйдөрөөк көтөргөнсүп, мындай же актангансып, алдын ала актангансып айтып атабы деп кайра ойлоп коем да. Эл деген ким? Эл деген ар бирибиз да, туурабы? Сиз, мен, ошо сүйлөшүп аткан, пикирлешип аткан адамдарбы да, баардыгы тең. Демек, биз эгерде аң сезимди, ошо аң сезимибизге такып атсак, аң сезимде ошо чабалдык болуп атканын билип атсак, демек, бул дагы бир кандайдыр биринчи кадам да. Өзүбүздүн минустарды көрө билген, өзүбүздүн жаман жактарыбызды биле билген. Демек, ар кимибиз тең эгерде аракет кылсак, ошо айтып аткан адамдардын өстүрө эле, анда эртеңки абалыбыз өзгөрүшү мүмкүнбү? Ар бирибиз тең караңгыбыз деп атсак, өзүбүзгө ошол суроону жооп берип, мен караңгымынбы же караңгы эмесминби деп, анан кийин ошого жараша аракет кылсак, анда эртеңки кадамдарыбыз да башка болобу шайлоодо деп ойлойм да. Ошон үчүн ар бир адам айтып аткан элибиз караңгы деп, биринчи мен эмнени өзүм өзгөртүш керекмин, эмнеден өзүмдүн кадамдарымдан, эмнени өзүмдүн жакындарымдан, айлана чөйрөмдөн кандай үлгү бере алам деп мындай суроо койсо, мен оюмча анда биз башка адамдар шайлай алабыз да. Анан дагы бир нерсе айткым келет. Азыр мурунку эле ыкма колдонот. Элдин астында көрүнүп калган жаш балдар бар, өзүнүн бир иш аракеттери менен, сүйлөгөн сөздөрү менен үмүт алдыра турган адамдар бар. Андай адамдар жок эмес. Ушу 5 миллион адамдан кантип 100 адам жок болсун, туурабы?